Я хочу представить вам следующего нашего спикера, Нурдина Усеева. Очень рекомендую, пока его, к сожалению, пока его не все знают, но я надеюсь, что Академия сделает все, чтобы все знали все. Это удивительный ученый, это исследователь, турколог и доктор наук, который преподает в университете Манас. И у него очень тонкая, удивительная гражданская позиция. Иногда мы видим, когда люди делают свое исследование, и своим исследованием, и своим делом показывают, как все на самом деле гармонично. Для нас большая честь. Я передаю слово. Рахмат. Чоң рахмат, Эльмира Улбековна. Biraz толкунданып турам. 16 жылдык окумуштуулук, окутуучулук тажрыйбам бар. Жүздөгөн студенттерге сабак бердим, ондогон конференцияларга катыштым. Бирок ал жакта академиялык чөйрө болгондугу үчүн башкача сезчүмүн. Ал эми бул жерде атуулдук, граждандык башкача аянтча. Ошондуктан бир аз толкунданып турам. Түшүнүүчүлүк менен кабыл аласыңар деп ойлойм. Ушул чакыргандыгыңыздар үчүн Эльмира Албековна чоң рахмат. Бул жерде мен ушул академиялык чөйрөдө алган билимимди, тажрыйбамды граждандык же болбосо атуулдук чөйрөдө кантип колдонобуз, же болбосо ошону алган билимимди ушул жерде сиздер менен бөлүшүп, байыркы бабаларыбыздын же болбосо байыркы кыргыздардын мамлекет, эркиндик жана жарандык коом түшүнүктөрү жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин деп чечтим. Чын айтсам, баягы мен өз калуум менен келдим, гонорары бере эле турганын билчү эмесмин. Аны ушул билимимди ушул жаштар менен ушул академияда катышкан катышуучулар менен бөлүшөйүн деп эле келгем. Мен бир эскерүү менен баштагым келип турат бул сөзүмдү. 2010 жыл болушу керек эле. Элдик толкундоодон кийин бир программаны көрүп атам. Ошол жерде коңшулаш бир өлкөнүн эксперти сөз кылып жатат. Кыргызстан жөнүндө билесиңер да, 2010 жылдагы революциядан кийин өнөктөш деп, стратегиялык өнөктөш деп эсептелген бир мамлекеттин башчысы Кыргызстанды мамлекет боло албай калган эл деп сыпаттаган. Ошол сыңары ошол коңшулаш бир өлкөнүн эксперти айтып атат. Кыргызстан жөнүндө сөз кылып атып, мындай деген сөз айтты. Хан көргөн эл деген бир түшүнүктү айтты. Казакстанды айтты хан көргөн эл, Өзбекстанды айтты хан көргөн эл, Тажикстанды айтты хан көргөн эл деген. Ал эми Кыргызстан жөнүндө ушунда хан көрбөгөн эл деген сыяктуу кылып айтты. Хан көрбөгөн эл деген түшүнүк бул мамлекети жок деген түшүнүк. Мамлекети жок деген түшүнүк. Бирок биз тарыхтан билебиз эмнени, ушул таптагы мурунку СССР дейбизби, ушул таптагы Борбордук Азия дейбизби, ушулардын ичинен эң байыркы мамлекеттүүлүккө ээ эл бул кыргыздар. Биздин заманга чейинки 2-кылымда жазылып калган Кытай булактарында. Башка булактарда жазылып калган болсо, өзүбүздүн жазма булактарыбыз бар, мамлекет жөнүндөгү. Бул байыркы кыргыз жазма эстеликтери. Байыркы кыргыз жазуусу менен жазылган байыркы кыргыз жазма эстеликтери. Мына бул сүрөттөгү жазма эстелик Барсбек Каган деген уккансыздар да барыңыздар. Ошол кишиге арналган жазма эстелик Минусинск шаарында Маркиянов музейинде сакталып турат. Мына ошол жазма эстеликтерде кыргыздардын мамлекеттүүлүк, эгемендик, демократиялык жөнүндөгү түшүнүктөрү бар. Алар түздөн түз азыркы конституциядагыбыздай түздөн түз жазылган эмес, сөздөргө катылып, сакталып берилген. Деңгээлдеги чоң өнүккөн мамлекет болгон. Сабаттуулугу жагынан, мамлекеттик түзүлүшү жагынан. Бир мисал айтайын, Сергей Григорьевич Кляштормный деген окумуштуу болгон. Ошол киши бир изилдөөсүндө айтат. Европага салыштырмалуу түрдө байыркы кыргыздар сплошной грамотный болчу деп айтат. Сплошной грамотный болчу деп айтат. Бирок биздин азыркы кыргыз элинин түшүнүгүндө эмне деген түшүнүк бар? Биз 20-кылымда гана билимдүү болгонбуз. 20-кылымда гана сабатсыздыгы жоюлган эл деген түшүнүк бар. Иш жүзүндө тарыхчындык кандай эмес. Биздин мамлекеттүүлүк тарыхыбыз 2200 жылды, ал эми жазуу тарыхыбыз 1500 жылды камтып турат. Эми демократияга келели, ушурекил байыркы кыргыздардагы демократияга келели. Байыркы кыргыз тилинде мамлекет деген сөз эл деген сөз менен берилген. Мамлекет деген сөз бул арабча сөз. Арабча сөз. Ал эми байыркы кыргыз тилинде мамлекет эл деген сөз менен берилген. Ушул тапта эл деген сөз народ дегенди билдирет. Эми мамлекет менен элдин ортосунда бир байланыш куралы. Эмне үчүн эл деген сөз менен берилген? Анткени байыркы кыргыздардын мамлекет түшүнүгүндө мамлекеттин булагы бул эл.
эл. Башка элдер, башка мамлекеттер бул түшүнүккө жанакы улуу француз революциясынан кийин келишти. Ошондон кийин конституцияларына, мыйзамдарына мамлекеттин булагы, бийликтин булагы эл деп жазышты. Ал эми кыргыздар муну 7-6 кылымда эле өздөрүнүн тилинде жазып коюшкан. Кыргыздардагы, байыр кыргыздардагы демократиянын эң биринчи булагы ошол экил эл деген сөз. Мамлекетти билдирген эл деген сөз. Эми ушуга байланыштуу башка мамлекет элдердин тилин карап көрсөңөр, мамлекеттин бардыгы кандайдыр бир күч менен байланышкан. Мисалы үчүн орусчаны алалы, өзү жакшы билген государство, государь деген сөздөн келет. Англисче state дегендерди алсак, аларда дагы аймак дегенден келет. Бирок биздин кыргызда мамлекеттин булагы бул эл. Дагы бир кыргыздардагы демократиянын дагы бир булагы ушул жазма эстеликтер менен байланыштуу айтып берейин. Байыркы кыргыздардан бизге 200дөй жазма эстелик калган. Мына ушундай жазма эстелик калган. Бирок бир дагы ханга арналган, же болбосо өкүмдарга арналган жазма эстелик жок. Дүйнөдөгү элдердин маданиятын карап көрсөңөр, байыркы жазмалардын бардыгы тең хандарга арналган. Египетти алгыла, Шумерди алгыла, андан кийинки англо-саксондагы руна жазууларын алгыла, көпчүлүгү хандарга арналган. Ал эми байыркы кыргыздардан да эмес, бир да ханга арналган жазма эстелик жок. Жөнөкөй адамдарга. Андан сырткары элди башкарган айрым бектерге, анан мындай выдающийся людей ошондой болгон адамдарга арналган жазма эстеликтер. Ошол эле мезгилде анын жанындагы башка түрк элдери болгон. Көк түрктөр болгон. Алардын жазма эстеликтери толук менен хандарга арналган жазма эстеликтер. Мына ушундан дагы биз эмнени чыгара алабыз? Байыркы кыргыздарда демократиялык коом экендигин толугу менен айта алабыз. Эми бул илимде Союзунан калган илим тажрыйбасында аскердик демократиялык формация деп айтылып жүрөт. Аскердик демократиялык формация деп айтылып жүрөт. Бирок аскердик формациялык демократия бул илимде бир аз артта калган көчмөн элдин түзүлүшү деп айтылат. Бирок кыргыздардан биз аны эмес, толугу менен демократиялык коомду көрөбүз. Себеби толугу менен түзүлгөн мамлекеттик түзүлүшү бар. Дагы бир демократия жөнүндө, парламенттик демократия жөнүндө айтып кетейин. Эми азыр ойлонушуңар мүмкүн, кайдагы парламенттик демократия деп, 7-чи кылымда, же болбосо тиги байыркы кыргыздарда болгон. Аны биз кайдан билебиз? Бул жерде мамлекетти башкарган кишилер катары премьер-министрлер көрсөтүлгөн. Премьер-министрлер, өгө деп айтылган. Кыргызча айтканда өгө, байыркы кыргыз тилинде. Өгө деген сөз Диван Лүгат Түрк деген чыгармабызда мындай деп түшүндүрүлөт. Жөнөкөй элден чыгып, мамлекеттик башкарууга жеткен адамдарга берилген титул деп айтылат. Мына ушундан эле кыргыздарда монархия эмес, баягы үй-бүлө, бийлик үй-бүлөдөн үй-бүлөгө өткөн, атадан балага өткөн монархия эмес, жөнөкөй кишилерден дагы адамдар чыгып бийлик сересине жеткенин көрөбүз. Ошол байыркы кыргыз тилинде өгө деп айтылган премьер-министр. Мамлекетти мына ушул өгөлөр башкарышкан, өгөлөр. Бир жазма эстеликтен мисал берейин. Күмүл өгө деген бир киши бар, ошол мынтип жазат. 5 жашымда эми байыркы кыргызчасын айтпай эле коеюн, азыр кыргызчасын айтайын. 3 жашымда атамдан ажырадым, 5 жашымда энемден ажырадым. Бирок кайраттанып, эмгектенип, иштеп отуруп, 30 жашымда өгө болдум. 40 жыл мамлекетти башкардым деп айтат. Башкача айтканда эмне кылып атат? Бул жөнөкөй үй-бүлөдөн чыккан, ата-энесинен ажыраган, бирок эмгектенип, кайраттанып, билими аркылуу мамлекетти башкаруу дәрежесине жеткен. 30 жыл мамлекетти башкарган. Мына ошондон биз азыркы Кыргызстандагы биздин генибизде сакталып калган парламенттик демократиянын булагы мына ушул жазма эстеликтерде, же болбосо байыркы кыргыздарда экенин билебиз. Муну Өмүрбек Чикешовдун өзүнө да айтсам, аябай таң калды. Ушул жазма эстеликтер жөнүндө айтсам, анда менин генимде бар турбай булар дейт. Жөн эле чыркырап жүргөн эмес турбаймы дейт. Чындап эле ошондой. Баягы ген 1000 жылдап жатат, 100 жылдап жатат, бирок белгилүү бир кырдаал жаралганда ойгонот. Андан бери эми парламенттик демократия дедик, буну башка булактар менен да тастыкташыбыз керек. Кытай булактарында кыргыз жөнүндө жазылып калганда айтылат. Булар мамлекетти курултай аркылуу башкарат. Курултай дегенибиз азыркы эле парламент. 3 жолу курултай чогулат дейт. Ошол жерде мамлекетке байланыштуу көп маселелер чечилет дейт. Жана хандар, кагандар шайланат дейт ошол жерде. Каган шайланганда кандай шайланган? Ушул эл тарабынан сунушталат, ошолордун ичинен бирөө тандалат. Анан кызык бир адатта болгон экен. Мисалы үчүн ошол эки каган болуп шайланган кишинин мойнуна
арканы орошот, анан тартып орошот аябай катуу. Эгер канча жолу оролсо, ошончо жыл башкарат деген ишеним бар болчу экен. Бир киши ошо каган болуп шайланган экен, анан чыдап тура берген экен, көп жыл башкарайын деп, анан муунду өлүп калган. Мына ошондой окуялар дагы болгон. Андан бери келели, кыргыздардын ушу дүйнөлүк маданиятка кошкон эң чоң салымдардын бирөөсү Манас эпосу. Манас эпосунан дагы муну көрө алабыз. Манастын хан шайланышын эске алсаңар, окугандар болсун, кантип шайланган. Алтайда кыргыздар башка түрк элдери менен биригип Кытайга каршы күрөшөт, калмактарга каршы күрөшөт. Ошондо Манастын атасы Жакып чыгып мынтип айтат: өлсөк дагы бир чуңкурда бололу, жашасак да бир дөбөдө бололу деп айтат. Анан хан шайлап алалы дейт. Ошондо ар ким ар кандай пикирлерин айтышат, сунуштарын айтышат. Бирок ошондо бир топ чыгат дагы Манасты сунуштайт. Ошондо кайсы топ чыкты эле? Кимдер Манасты сунуштады эле? Эсиңерде барбы? Ооба, жаштар. Баягы ага чейин эмне болду эле? Манас баягы жаштар менен чогулуп бир аң улоого чыккан болчу. Ошол аң улоодо аны баягы ким атын союп берсе, ошону хан өзүбүзгө шайлап алалы дешет. Анан баягы Манас макул мен атымды союп алга дейт, бирок анын жанындагы жигитинин атын союшуп, аны хан шайлап ашкан болот. Ошол элдик курултайда, жалпы эл чогулган курултайда ар кандай сунуштар айтылганда жаштар чыгып туруп эмне деп айтышат? Биз Манасты өзүгө хан шайлап алганбыз, тура көрсөңөр, ушул хан кылалы дейт. Башкача айтканда, ошол эле жерде эмне бар? Жарандык коом дагы бар. Ал жерде бийликтеги адамдардын сунуш өткөн жок, кимдердин сунуш өттү? Жаштардын, жарандык коомдун, активисттердин сунушу өтүп, Манас хан болуп Манас шайланган. Мына ушулардын бардыгы тең бизге кыргыздардын тарыхында демократиянын, жанакы парламенттик демократиянын, жарандык коомдун сиңип калгандыгын көргөзүп турат. Мен бул жерде баягы түрколог, филолог катары эркиндик жөнүндө дагы бир аз, эгемендик же болсо эркиндик жөнүндө дагы сөз кылгым келип турат, тилдик фактылар аркылуу. Мен муну өтө маанилүү деп эсептейм, себеби сөздөр бизге 1000 жылдык тажрыйбаны чагылдырып турат. Сөздөр жөн эле жаралган эмес. Философтордун айтуусу боюнча сөздөрдөн бизге миллиондогон жылдар карап турат. Себеби анткени ар бир сөз 1000 деген жылдардын тажрыйбасы менен түзүлгөн. Мына ошол өңүттөн эркиндик деген сөздү алсак, бул сөздүн уңгусу эрк деген сөз. Эрк деген сөздүн уңгусу эр деген сөз. Эр деген сөз байыркы кыргыз тилинде кыйынчылык, эмгек дегенди билдирет. Кыйынчылык, эмгек дегенди билдирет. Андан эрк деген сөз жасалган. Күч дегенди билдирет. Кудурет дегенди билдирет. Андан эркин деген сөз жасалган. Бул эгемен, көз карандысыз дегенди билдирет. Башкача айтканда эмне кылыш болуш керек экен? Эркин болуш үчүн эң биринчи иретте эмгек кылыш керек, кыйынчылык тартыш керек. Кыйынчылык тартып эмгек кылгандан кийин күчкө ээ болосуңар. Күчкө ээ болгондон кийин анан свободный же болбосо независимый, эркин болосуз. Мына ушул эле бир эле сөз баягы жүздөгөн окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгын көргөзүп турат бизге. Мен да бир нерсени айта кетейин. Айылда биздин баягы мен туруу чоңоюп өскөн айылда Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондо эки эле киши сүйүнгөн экен. Эки эле киши сүйүнүптүр. Кийин ошол эки киши бай жашады. Башкаларга салыштырмалуу баягы чарбаларын андан ары улантып, балдарын окутуп, эмнеге алар ошол эркин жашап, баягы эмгеги менен, күчү менен жогорку деңгээлге жете турган кишилер болгондуктан эркиндик алганда сүйүнүшкөн. Эркиндик чоң жоопкерчиликти талап кылат. Муну кайдан билебиз? Ошол эркин деген сөздүн семантикалык калкагы деп коебуз. Мындай кошумча маанилери бар. Бир кошумча мааниси бул каалоо дегенди. Каалоо. Эркин болгондо эмнелер болот? Каалоолору болот. Туурабы? Муну жасайм, тигини жасайм деген. Укук деген да мааниси бар. Эркин деген сөздүн байыркы кыргыз тилинде. Эркин болгонубузда эмне болот? Укугубуз болот. Эркин деген сөздүн дагы бир мааниси бар. Бул сөзү өтүмдүү. Баягы воля деп коебуз го, эрк деген. Ошондо бир адам же болсо бир мамлекет кыйынчылык тартыш керек, эмгек кылыш керек. Анын аркасы менен күчкө ээ болот. Күчкө ээ болгондон кийин анан эркин, көз карандысыз мамлекет болот.
ушул жазма эстеликтер менен мына Морекил тамга байыркы кыргыз каганатынын баягы герби бул эмнени көргөзөт? Мында бир айта кетейинчи. Башы асманды, асты жерди, ортосу адамды билгизет. Баягы байыркы кыргыздардын космогониялык түшүнүгү. 3 бөлүккө бөлүнгөн космологиялык түшүнүгү. Эми байыркы кыргыз жазма эстеликтеринде мамлекет эл деген сөз менен берилдик. Өтө аяр мамиле жасашкан, урматтап сыйлашкан жөнөкөй кыргыздар мамлекеттин. Бир мисал берейин. Бир киши жазып атат, жөнөкөй эле киши мынтип жазат. Буңусуз улгаттым, буңбу эрмиш, теңирдеги күнкө, жердеки элимке бөкмөйдүм дейт. Мен муң кайгысыз жашадым, чоңойдум. Муң кайгы ушул экен, жердеги мамлекетиме, асмандагы күнгө тойбодум дейт. Жердеги мамлекетиме, асмандагы күнгө тойбодум. Башкача айтканда бул жерде ал каза болгону менен мамлекетине тойбой калганын айтып атат. Дагы бир көңүлдү бурган нерсе, асмандагы күн жердеги мамлекетке салыштырылып жатат. А эмне үчүн асмандагы күнгө салыштырылып жердеги мамлекет? Кимдин кандай ою бар ушул боюнча? Эмне үчүн мамлекеттин күнгө салыштырылат? Туура. Күнсүз жашай албайбыз да, ошол сыңары адамдар дагы мамлекетсиз жашай албайт деген түшүнүк бар. Экинчиден дагы бир саясатка байланыштуу дагы түшүнүк бар. Бул жерде мамлекет бардыгына бирдей караш керек деген. Күн бардыгына тийгендей эле мамлекет дагы бардыгына бирдей караш керек. Муну биз кайдан көрөбүз? Кутаткы билик деген чыгарманы окугансыңар да. Бул кыргыздардын саясий эң биринчи чыгармасы. Ошол жерде өкүмдардын аты күн тогду. Башкача ал адилеттүүлүк символдоштурат. Адилеттүүлүк бул бардыгына бирдей мамиле кылуу. Күн бардыгына бирдей тийгендей, мамлекет бардыгына бирдей мамиле кылыш керек. Өкүмдар адилеттүү болуп бардыгына бирдей мамиле кылыш керек деген түшүнүктөр бар. Мына ушулардын бардыгы тең кыргыздардын чоң мамлекеттик тажрыйбасы бар экенин, демократиясынын тарыхында бар экенин, демократия тарыхыбызда бар экендигин көргөзүп турат. Манас эпосунан дагы бир аз мисал келтире кетейин. Манас хан шайлангандан кийин ал жанындагы 40 чоросу бар. 40 чоросу ар кайсы уруудан келген адамдар. Мисалы үчүн Ажыбай Кыпчактардан келет. Ушундай сыяктуу болгон 40 чоросу бар. Ар бир маселени ушул 40 чоросу менен кеңешип чечет. Бул ошол мезгилдеги эмне? Парламент. Жогорку кеңеш. Эң чоң маселелерди курултай аркылуу чечишет. Бул дагы ошол парламенттик системаны чагылтып турат. Андан кийин чоң казатка барат. Билесиңер да, Манас чоң казатка жөнөйт. Аттанат Кытайга каршы дегенде кандай? Кытайдын коркунучту жоготолу деген максатта. Баратканда ишке, жолсо мүмкүнчүлүгүнө жараша бөлүүнү көрөбүз ал жерде. Баягы аскерди, жолсо армияны башкарган хан катары Бакай шайланат, билесиңер, Манас жөнөкөй эле аскер катары бир он башынын жанында эле жөнөкөй аскер катары кетет. Бул дагы баягы кыргыздарда мамлекеттик системанын бөлүнгөнүнүн, баягы адамдын укугу, өкүмдардын укугунун чектелгендигин бизге көргөзүп турат. Мен ушул жанакы байыркы кыргыз жазма эстеликтеринен дагы мисалдарды бергим келип турат. Эл деген сөз менен берилет дедик, жанакы буңусуз улгаттым дегенди айттык. Эми ушул жанакы премьер-министрлер жөнүндөгү жазма эстеликтерден бир аз сөз кылгым келип турат. Ил өгеси деген сөз бар. Ил өгеси. Башкача айтканда мамлекеттин премьер-министри деген. Ошол жерде ил өгеси мынтип айтат. Мен мамлекетти башкардым, мынча аскердик жүрүштөрдү жасадым, мынча кызмат кылдым дегендей мисалдарды айтат. Мына ошондон эле биз кыргыздарда, байыр кыргыздарда өкүмдар, жолбосо хан символдук милдет аткарганын, ал эми мамлекетти башкаруу укугу толугу менен министрлерге, жолбосо премьер-министр башкарган министрлерге берилгенин көрөбүз. Мунун эң жакшы далили бул Сужи жазма эстелиги деген бар. Уктуңар беле Сужи жазма эстелигин? Бул Монголияда табылган жазма эстелик. Кыргыз оглумен деген сөз учураган эң байыркы жазма эстелик. Жолсо кыргыздын аты учураган эң байыркы жазма эстелик. Кыргыз оглумен деп айтат. Мен кыргыз уулумун деп жазат.
буйлап кутулук ярган мен, кутулук бага таркан өгө буйрук мен деп жазат. Башкында мен кыргызмын. Мен кутулук бага таркан өгөнүн премьер-министрдин министримин деп жазат. Ол сужи жазма стили жөнүндө бир аз силерге лекция окуп салайынчы анда. Себеби муну ар бир кыргыз жараны билиш керек деген ойдомун. Себеби кыргыз деген ат учураган эң байыркы жазма эстелик. Кыргыз оғлы мен деп жазат. Кыргыз оғлы мен. Мен кыргыз баласымын деп. Сыймыктануу менен жазып калтырган. Эмне үчүн сыймыктангандын бир аздан кийин айтып берем. Мына ошол киши кутулук бага таркан өгө буйрукмын дейт. Өгө дегенди премьер-министр деп айтпадыкпы? Ошондо буйрук деген сөз бул министр дегенди билдирет. Буйрук. Министр. Башкача айтканда өгөнүн буйруктарын ишке ашырган киши. Азыркы учурда биз министрлер кабинетин эмне деп айтабыз? Исполнительный орган власти дейбиз, аткаруу бийлиги. Башкача айтканда буйрук ошол эмне? Аткаруу бийлигинин өкүлү. Мына ошол киши буйрук мен деп жазат. Кутулук бага таркан өгөнүн министримин деп жазат. Бул киши 768-жылы уйгур каганаты болгон, ошол жердеги ички бир көтөрүлүшкө катышкан. Кыргыз мамлекетинин атынан. Ошондо менин бийлигим, атак даңкым күн чыгыштан батышка жетти деп жазат. Жөнөкөй бир министр эмне деп атат? Менин бийлигим күн чыгыштан батышка жетти деп жазат. Башкача аткаруу бийлигинин укуктары, мүмкүнчүлүктөрү жогору экендигин көргөзөт. Бул жазма эстеликтин дагы бир кызык жагдайы бар. Бул темабызга түздөн түз тиешеси жок болсо дагы жарандык коом үчүн түздөн мындай аябагандай маанилүү, же болбосо бир эмеси бар. Жана кыргызмын деп айтпады, кыргызмын деп сыймыктанып айтты. Анан эмне үчүн бул кыргызмын деп сыймыктанды? Ошол экени ушул жазма эстелигинен көрсөк болот. Мынтип жазат. Эбиледим оглумун, кызымын калыңсыз бирдим дейт. Мен уулдарымды үйлөндүрдүм, кыздарымды калыңсыз бердим деп жазат. Кыздарымды калыңсыз бердим. Эмне үчүн жазды деп ойлойсуңар ушу калыңсыз бердим дегенде? Кыздарын эмне үчүн турмушка калыңсыз узатты бул киши? Ошондой да болушу мүмкүн, бирок менимче бул прогрессивдүү киши жөн гана. Эмне калың ал мезгилде бир мыйзам сыяктуу болчу. Сөзсүз түрдө калың алынчу. Калың алынганда ала качуу деген салт келип атпайбыз да азыркы учурда. Бир аз актуалдуу болуп турат, ушул жөнүндө да айта кетейин. Ала качуу эмне үчүн келип чыкчу? Ала качуу бир кыз менен жигит сүйлөшүп жүрөт. Жигиттин ата энесинин мүмкүнчүлүгү жок болсо акча бергенге, калың бергенге, ошол учурда ала каччу. Башка учурда ала каччу эмес. Мүмкүн бул кишинин кыздары мына жөнөкөй жерден чыккан кишинин балдары менен сүйлөшчү. Же болбосо алар министрге бере тургандай калыңга, же болбосо байлыкка ээ эмес болушчу. Ошондо бул эмне кылган? Ошол мезгилдеги каада салтты, мыйзамды бузуп кыздарын калыңсыз берген. Же болбосо калыңсыз узаткан турмушка. Муну эмне үчүн айтып атам? Бул бийлик башындагы киши. Эл башкаруучуларга карап түздөнөт деп коет кыргыз тилинде. Башкаруучуларга карап түздөнөт. Элди башкарып жаткан кишилер башкаларга үлгү болуш керек. Бул ошентип өзүнүн эмне кылып атат? Жөнөкөй элге үлгү болуп жатат. Бул ошол мезгилдеги элге үлгү эмес, ал бизге дагы үлгү болуп турат ушул таптагы. Дагы бир бул жөнүндө айта кетип турган нерсе, калыңсыз бердим дейт. Ушуга окшош дагы бир жазма эстелик, Башбек Кагандын жазма эстелиги. Башбек Каганды биз кыргыздар Каган катары көрөбүз. Бизди мамлекеттин башчысы катары көрөбүз. Ушул тапта. Бирок ошол мезгилдеги эл, ошол мезгилдеги кыргыздар муну бек катары гана көрчү. Бек катары гана көрчү. Эмне үчүн бек катары? Мен силерге аз бир суроо берейин. Байыркы кыргыз тарыхы жөнүндө окуган болсоңор, кыргыздарды 3 киши башкарган деп айтылат. Кытай булактарында жазып калган. Хеси бей, Ами бей, анан дагы бирденке деген бек 3 киши башкарган. Муну эмне деп ойлойсуңар? Эмне үчүн кыргыздарды 3 киши башкарган?
башка дүйнөдөгү башка элдердин тарыхы менен бир салыштырып көргүлөчү, өзгөчө Рим менен. Рим древний Рим бар го. Да ошо. Римде билесиңер да, консулдар деген болгон. Биздин заманга чейинки 6-кылымда Римде республика түзүлгөн. Монархия жоюлуп, республика түзүлгөн. Республикалык демократия түзүлгөн. Ошондо мамлекетти 2 киши башкарган, консулдар деп аталган. Булар эл тарабынан шайланып, кезек-кезеги менен 1 жылдан элди башкарышчу. Кыргыздардан да биз ушуну көрүп турабыз. 3 кишини көрүп турабыз. Бек деп аталган 3 киши бар. Булар жанакындай республикалык демократия сыяктуу мамлекетти кезеги менен башкарышкан. Аткаруучу бийлик катары башкарышкан. Муналардын бардыгы тең кыргыздардын тарыхында демократия бар экенин, тарыхында парламенттик система бар экендигин көргөзүп турат. Андан бери келели, биз жакшы билген учурга келели, Ормон ханды алалы. Ормон ханды баарыбыз билебиз да, Ормон ханды. Бул билесиңер, Ысык көлдүн азыркы балыкчынын жанындагы бир жерде өткөн курултайда хан болуп шайланган. Ошондо айрым тарыхчы агайларыбыз муну Кара Кыргыз хандыгы деп жүрүшөт, бирок кээ бирөөсү кабыл албай жүрөт. Бирок биз менимче кабыл алышыбыз керек Кара Кыргыз хандыгы дегенде. Себеби жанакы хан көргөн эл деп казактар, өзбектер бизге мактанышпайбы? Аны азыр да айтып берем. Ошо Ормон хан курултайда хан шайланат. Бирок ал курултайга кээ бир кыргыз уруларынын өкүлдөрү катышкан эмес. Кийин алар эмне кылат? Каршы чыгышып, анын жыйынтыгында Ормон хан курман болот. Бул дагы эмнени көргөзүп турат? Жалпы элдин курултай тарабынан өткөзүлүшү, ошол тарапынан шайланышы керек экендигин көргөзүп турат. Эми жанакы сөзүмдүн башындагы бир жерге кайтып келейин, хан көргөн эл дегенге кайтып келейин. Казак, кыргыз, казак, өзбек, түркмөн, башка түрк элдердин тарыхын карасаңар, ал элдердин тарыхында хандар бар. Бизде жок, ал элдин тарыхтарында хандар бар. Ал хандар Чыңгыз хандын тукумдары болуш керек, сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө Чыңгыз хандын тукумдары болуш керек. Бир гана кыргыздар эмне кылган эмес, Чыңгыз хандын тукумун өзүнө хан кылыш керек деген түшүнүк болгон эмес кыргыздарда. Ошон үчүн жанакы хан көргөн эл дегенде биз кемсинбешибиз керек. Же болбосо эмне кылбашыбыз керек? Өзүбүздү төмөн көрбөшүбүз керек. Тескерисинче биз өзүбүздүн жогору экендигибизди билишибиз керек. Себеби Чыңгыз хандын тигилер тукумун хан кылып атса, Чыңгыз хан белгилүү монголдор улуу кыргыз дөөлөтү учурунда кыргыздардын курамында бир эл сыяктуу болгон. Кыргыздар эч качан Чыңгыз ханды өздөрүнөн жогору эсептешкен эмес, анын тукумун хан кылып шайлай тургандай өздөрүн төмөн көргөн эмес. Ошон үчүн бизде жанакы хан көргөн эл деген түшүнүк жок. Андан бери келели. Кыргыздардын баягы мамлекеттүүлүк же болбосо эгемендүүлүк тарыхына байланыштуу. 1922-жылы азыркы Кыргызстан түптөлүп жаткан учурда, азыркы Кыргыз Республикасы түптөлүп жаткан учурда бир конференция өткөн. Ошол жерде белгилүү бир топтор автономиялуу область түзөлү деген. 2 топ болгон. Бир топ бар, анан экинчи топ бар. Кудайкулов баштаган бир топ бар, Жусуп Абдрахманов баштаган башка бир топ бар. Булардын ортосундагы талаш эмнеден келип чыккан? Кудайкулов баштаган топ казактардын курамында автономиялуу область түзөлү десе, Жусуп Абдрахманов баштаган топ кимдердин? Россиянын курамындагы автономиялуу область түзөлү деген. Ошон менен ал область түзүлбөй калган. 2 топ бири-бири менен каршы келген үчүн. Мына ошол жерде дагы жарандык коомду көрөбүз. Жусуп Абдрахмановтар жаштар болгон. Алар баягы казак менен түзүлүп калсак, казактар бизге жакын болгондугу үчүн биз алардын курамында калып калышыбыз мүмкүн. Кийин өз алынчалыкка жетиш үчүн деп ойлонушканбы билбейм, бирок алыстагы орустар менен, же болбосо Россиянын курамында болсок, алардан чыгыш оңой деген сыяктуу болгон ойлор менен. Бул кийин 2 жылдан кийин гана 1924-жылы ишке ашты. Андан бери келели 1991-жылдарга. Бизде айрым эксперттердин пикири бар мындай деген. Эгер Аскар Акаев эмес биринчи президент, Абсамат Масалиев же болбосо ошол мезгилдеги башка бир компартиянын биринчи секретары болуп жүргөн башка кишилер болуп калса, Кыргызстан азыркыдай демократиялуу мамлекет болбой калмак деген пикир бар. Бул толугу менен туура эмес.
толугу менен туура эмес. Себеби ушул демократиянын дагы бир нерсеге байлагандар бар. Эмнеге байлагандар бар? Кыргызстандын экономикалык абалынын бир аз төмөндүгүнө байлагандар бар. Эгер Кыргызстан Өзбекстандагыдай же болбосо Казакстандагыдай нефтиси бар болсо, Аскар Акаев элин нефти менен багып, тоталитардык, авторитардык системасын орнотуп алмак деген түшүнүктөр бар. Андай эмес. Аны эмнеден көрөбүз? Экономикалык абалы бизден начар болгон Тажикстанда деле азыр эмне? Авторитардык система. Аскар Акаевка каршы чыккан бизден менден мурун Тынчтык агай сөз сүйлөп өтпөдү. Ошол кишилер өздөрү көрсөтпөдү жана КДК деген. Башка өлкөлөрдө жаштар ойгоно электе бизде КДК түзүлүп, булар Абсамат Масалевдин кетишине, Аскар Акаевдин келишине чоң салым кошушкан. Ошондон бери биз салыштырмалуу демократиялык коомдо жашап келатабыз. Эми ушул КДК боюнча дагы бир нерсени айткым келет. Кээ бир ошол мезгилдеги кээ бир эксперттер азыркы деле айтылып түшөт. Муну кыргыздардын кландык, региондук түзүлүшүнө байлагандар бар. Абсамат Масалиев башка аймактан болгон, КДКны түзгөндөр башка аймактан болгон, ошол эки бийлик талашы болгон деп. Ал дагы толугу менен туура эмес. Себеби КДКдан биз кимдерди көрүп атабыз? Топчубек Тургуналиев, Өмүрбек Текебаев сыяктуу болгон бардык Кыргызстандын бардык аймактарынан келген саясатчыларды көрөбүз. Ошондуктан мен байыркы кыргыз жазуусунун маданиятынын тарыхын изилдеп келаткан окумуштуу катары демократия биздин каныбызда, генибизде экендигин айткым келет. Мамлекеттүүлүк тарыхыбыз биздин өтө тереңге жатат. 2200 жылдык, эң аз дегенде 1400 жылдык мамлекеттүүлүк тарыхыбыз бар. Бир кызык жагдайы бар. Ушул байыркы кыргыз жазма эстеликтер жөнүндө жазма эстеликтеринде мындай деп айтылат. Биринчи сап башталганда бул каза болгон кишилерге арналган жазма эстеликтер, бир аз маалымат бере кетейин сиздерге. Каза болгон кишилер өздөрүнүн өмүр баянын жазып калтырышкан. Ошондо биринчи мындай деп башталат: куйда кунчуюмка, өздө оголумка бөкмөдүм. Үйдөгү аялыма, таладагы балдарыма тойбодум дейт. Анан мен айтам, бул студенттериме айтам, байыркы кыргыздардын баары тең подкаблучник болчу деп. Себеби эмне жазма эстелигин үйдөгү аялыма тойбодум деп баштайт деп. Бирок кээ бир подкаблучник эместер бар. Алар эмне деп баштайт? Теңири элимке, башта бегимке бөкмөдүм деп башташат. Ыйык мамлекетиме, башымдагы бегиме тойбодум деп башташат. Булар баатырлар да, жөнөкөй адамдар эмес. Жөнөкөй адамдар үйдөгү аялына тойбосо, баатырлар баягы ыйык мамлекетине, анан бегине тойбой калгандыгын жазып калтырышат. Мына ушундан эле биз жөнөкөй адамдар дагы эмне кылганын көрөбүз? Мамлекетти ыйык деп эсептегенин, мамлекетти урматтаганын. Баягы Лев Гумилев деген окумуштуу бар. Ошонун пассионардуулук деген теориясы бар, билесиңер да, бир улуттун бир энергиясы ашып ташкан учур болот. Ошол энергиясы ашып ташкан учурда бир мамлекет курушат, дүйнөлүк деңгээлдеги деген. Биздин кыргыздардын да пассионардуулук учурубуз ушул 7-10 кылымга чейинки 3 кылым. Себеби биз ошол учурда дүйнөлүк империя курганбыз. Улуу Кыргыз каганаты дүйнөлүк официалдуу тарыхта бир империя катары каралат. Мына ошол империяны, мамлекетти ушундай кишилер курган. Башкача айтканда ар биринин жарандык демилгеси жогору турган. Биз күнүбүздө жаза алабызбы азыр? Мен мамлекетиме тойбой калдым деп. Мүмкүн жазгысы келет бир киши, бирок аны окуган кишилер эмне дейт аны? Мына чокнутый болуп кеткен деп ойлойт да, 99 болсо 101 деп ойлошу мүмкүн. Ошондуктан уялганыбыздан жаза албайбыз. Кыргыздардын демократиялуу коом экенин, эл экендигин биз тилдик каражаттардан дагы көрөбүз. Бир аз одоно келиши мүмкүн кээ бир мисалдар, бирок бир макалды айткым келет. Бир макал бар. Кыргыз өлбөсө айыл башчы, сарт өлбөсө кербен башчы. Бул 1000 жыл мурун чыккан макал. Муну далилдеп берем. Себеби сарт деген сөз 1000 жыл мурун эл болгон, согут тилдүү, фарс тилдүү бир эл болгон. Сарт деген соодагер дегенди билдирет. Алар ушул кыргыз, казак өңдүү түрк элдеринин соодасын жүргүзүп турушкан. Ошолорду биз сарт дечүбүз, соодагер дегенди билдирет согут тилинде. Ошондо эмне деп айтылат? Кыргыз өлбөсө айыл башчы, сарт өлбөсө кербен башчы дейт. Бул жерде ар бир кыргызда эмне бар? Мамлекетти башкарам деген идея, же болбосо мен мамлекетти башкарууга жарайм деген бир принциптери, ишенимдери бар. Муну жакшы жакка колдонуп кетсек болот ушул тапта.
жакшы жакка колдонуп кетсек болот. Дагы бир макалды мисал катары келтирейин. Суу башы сайын үй болгон, үй башы сайын бий болгон деп айтылат кыргыздар жөнүндө. Суу башы сайын үй болгон, үй башы сайын бий болгон. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мурунку мисалы. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун. Башкача айтканда ар бир аймактын өзүнүн бийлиги бар, бийи бар деген. Мен ушул баягы филология бул, мен өзүм филологмун да, филология бул тил жана адабият аркылуу маданиятты изилдөө деп чечимленет. Маданият жашоо, адамдын жашоосунун баардык нерсесин камтыйт, билесиңер. Ушул филолог катары айрым макалаларымда мына ушулардан сөз кылып, элибиздин жобосу мамлекетибиздин мындай түз жолго түшүшүнө өз салымымды кошоюн деп жүрөм. Бул жерде дагы силерге ушундан маалымат бергим келди. Академиялык жанандык академиясынын тиги сунушун кабыл алып, мындан аркысын мындай суроо жооп иретинде жүргүзсөк жакшы болот деген ойдомун. Мен айтайын дегеним ушулар болчу. Суроо жокпу? Анда мен суроо берейин. Вот интересно, я просто хочу сказать, у нас послезавтра будет выступать Мурат Джумашев. И он филолог, айтишник. Это вот тот человек, который в том числе помогал создавать Эльсёздюк, Википедия. Роль филологов на этой академии, мне кажется, по-новому начинает проявлять себя. Саид? Саламатсызбы агай. Ошондо азыркы ар бир адам өлөрүнүн астында жаза кетчи да, ошо эстелик. Мындай как предсмертная записка. Ошондой кылып. Рахмат. Ооба, бул жазма эстеликтер азыркы Хакасия менен Тыва Республикасы бар, Россия Федерациясынын. Ошол жерде, Алтайда, Монголияда, анан азыркы Кыргызстан аймагында дагы бар. Булар толугу менен кыргыздарга тиешелүү, байыркы кыргыз жазуусу. Мисалы үчүн, кээ бир таңмаларды көргөзүп кетейин мен силерге. Мисалы үчүн, Моореки тамга бар. Бул жерде ликбезди өткөзөйм го. Бул Р деген тамганы билдирет. Бул эр дегенди билдирет. Эр деген эркек, адам дегенди билдирет. Байыркы кыргыз аска сүрөттөрүндө адамдар монтип сүрөттөлгөн, мындай болуп. Бул эр дегенден келет. Мисалы үчүн Моорекил й дегенди, ай дегенди билдирет, жарым ай. Бул кыргыздардын өзүнүн жазуусу. Агай, ошо байыркы кыргыз битиги колдонуудан чыгып калуунун себеби эмнеден болгон? Мунун колдонуудан чыгып калышынын себеби мамлекеттүүлүгүбүздү жоготушубуздан. Билебиз да, биз кыргыздар 844-жылы уйгур каганатын кулатып, анын ордуна кыргыз каганаты дегенди курганбыз. Бирок кыргыздардын саны аз болгон. Экинчиден, башка түрк уруулардын баардыгы тең батышты көздөй кетип калышкан. Башкарганга эл жок, ал мамлекеттагы өзүнүн баягы жашоосун токтоткон. Экинчиден, орто кылымдарда эмне болду? Бул Улуу Жибек жолунун мааниси түшүп кетти. Жанакы деңиз жолдору ачылганда, деңиз соода жолунун мааниси түшүп кетип, экономикалык жактан алсырай түштүк. Соода жолу бул бир гана соода өтпөйт ал жерде, товар өтпөйт. Соода жолу аркылуу, кербен жолу аркылуу маданият өтөт, тил өтөт, илим өтөт. Ошон үчүн соода жолдору дүйнөнүн өнүгүшүндө өтө чоң роль ойногон. Ошондон дагы таасирлери бар. Эки суроо бышып кетти азырча. Түрк тилдери деп айтылып атат, жана Махмуд Кашкарин агай эстеп кетти. Түрк тилдеринин эң жакшысы, эң сапаттуусу болуп сакталып калган азыркы тилдердин кайсынысы туура деп эсептейсиз? Бул биринчи. Экинчиден болсо, буга чейин биз араб ариби менен да жазып келгенбиз, жанагындай латын ариби менен да жазып келгенбиз. Азыркы сиз көрсөтүп аткан байыркы кыргыз арибиде болгон азыр эми кириллица менен жазып келатабыз. Ушуну балким азыркы учурда реформалаштырып, ушу байыркы өзүбүздүн арибке келсек кандай болот? Ошол экинчи суроом. Ошол боюнча да көз карашыңызды айта кетсеңиз. Тилдер жөнүндөгү биринчи суроого келсек, ар бир тил уникалдуу, ошон үчүн бул тил таза болгон жоксу, бул тил эме дегенди айткандан бир аз биз качабыз да, филологдор. Бирок жанакы
мурунку элементтерди сактап калган жагынан алсак, азыркы тапта хакас, алтай тилдери бир аз байыркы тилге жакыныраак. Себеби алар изолированный калып калышкан да. Ал эми биз бул жерге өтүп ислам динин кабыл алгандан кийин лексикалык составыбыздын 30%га жакыны арабизм, фарсизмдер түзүп калган. Эми алфавитке келсек, алфавит муну реформалап колдонсок өтө сонун болмок. Мисалы үчүн башка бир өлкө, бир чет өлкөлүк келсе, өзүн башка жерде келгендей, уникалдуу бир өлкөгө келгендей сезмек. Бирок азыркы учурдагы саясий, экономикалык, коомдук абалды эске алганда муну ишке ашырыш өтө кыйын. Ошондуктан менин көз карашымда латын арабин өтүү биз үчүн ыңгайлуу болмок. Муну кандай учурда колдонсок болот? Муну мамлекеттик протокол деген түшүнүк бар. Мамлекеттик протокол. Ошолорго колдонсок болот. Мисалы үчүн өкмөт үйүн ушул тамгалар менен жазып, Манас аэропортунун атын ушул тамгалар менен жазып колдонсок болот. Жерлердин кээ бир белгилүү жерлердин аттарын ушундайлар менен жазып колдонсок болот. Мен дагы бирденкени кошумчалай кетейинчи, ушул Манас эпосу боюнча. Ушу түрк элдери жөнүндө сөз болбодубу? Түрк элдеринин ичинде кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө байланыштуу да эки эле элдин чоң эпосу бар. Мамлекет куруп, дүйнөлүк империя куруу деген жөнүндөгү. Мисалы Түштүк Сибирдеги түрк элдеринин эпосторун карасаңар, бир үй бүлөлүк деңгээлден чыкпайт. Бир баатыр болот, анын кызын бир сыйкырдуу күч алып кетет, анын аркасынан барат, аны алып келет. Орто Азиядагы түрк элдеринин эпосторунда уруулук деңгээлден көтөрүлгөн эмес. Уруулук деңгээлден. Бир уруу болот, уруу башчысы болот, ал экинчи бир урууга барат дагы анын жылкысын алып кетет, же болбосо эки уруунун ортосунда согуш болот, ошол эки согуш чагылдырат. Бир гана кыргыздарда Манас эпосу бар. Бул эмне? Башка элдердин баарын бириктирип дүйнөлүк империя куруу. Анан түркиялык түрктөрдүн Огуз Каган деген эпосу бар. Бул дагы жеринен эмес, бул дагы тарыхтан келип чыккан. Эмне үчүн түркиялык түрктөрдү билесиңер да? Азиядагы дүйнөдөгү эң чоң Осмон империясын курушкан. Кыргыздар 840-жылы чоң империя курушкан. Мамлекеттүүлүк биздин маданиятыбызга дагы, адабиятыбызга дагы, тилибизге дагы чоң таасир этет. Ушунда кошумчалап кетейин. Нуржан агай, саламатсызбы? Биздин көчмөн турмуш, көчмөн цивилизациясы деп пайызбанын көчмөн таануу деген илим бизде дагы деле өнүгүлөк да. Анан Манас деген өзү менен Манастын негизи маңызын дагы деле түшүнбөй атабыз биз. Аны биз баатыр катары билебиз, канкор катары билебиз, бирок Манас ичинде ачылбаганда миңдеген темалар бар да. Ошондуктан кийинки муунга дагы да анын актуалдуулугун бир 70 жыл тоталитар система өлтүргөн экен баарыбыздын башыбызды толугу мененчи. Азыр деле ошонун желаргысын тартып келе атпайбызбы? Орус десе титиреп дагы деле анан эми бул дүйнөдөгү биринчи номер 1 эпос. Жалпы эле көчмөн турмуш, көчмөн цивилизациясынын ичинен кыргыз номер 1, ак сөөк эл экендигин тана албайбыз. Эми ушунун чындап маңызын түшүндүрүп, чындап эле кыргыз уникалдуу эл экендигин дагы кантип айтабыз, кантип биздин дагы бүткөн боюбузга сиңиребиз. Манас боюнча дагы кантип тереңден билебиз, дагы кантип аны денебизге сиңиребиз. Болбосо азыр же тигил эмес, же бул эмес, бир ортозар, бир никто эл болуп калдык да. Жок, ал менен бул суроого жооп бериш кыйын өтө. Мен түрколог катары эми чыган түрколог катары бир куштун эки канаты бар да, бир куш эки канаты менен учат. Ошол сыңары биз жазма маданият анан озеки маданиятыбызды, озеки маданиятыбыз катары Манас эпосубуз бар, жазма маданиятыбыз катары бул жазма эстеликтерибиз бар. Мына ушул экөөнүн ортосунда да өтө чоң окшоштуктар бар, Манас эпосу менен байыркы кыргыз жазма эстеликтеринин ортосунда. Мына ушуларды салыштырып окутуунун ыкмасын өзгөртүшүбүз керек. Окутуунун эң биринчи иретте. Мисалы үчүн азыр Кыргызстандын жогорку мектеп, университетте, жогорку окуу жайларында Манас таануу деген сабагы бар. Мен мисалы үчүн Манас тизилдеген окумуштуу катары бул сабактын киргизилишин бир аз 50-50 оң жана терс көз караштамын. Себеби ал сабак студенттерге Манасты үйрөтүп, сүйдүрбөй эле тескерисинче Манасты жаман көрдүрүп чыгарып атат. Көпчүлүк студенттерге. Мисалы техникалык университеттерде. Ал сабакты кийирерден мурун биз Манас эпосундагы техникалык илимдерге байланыштуу булактарды алып чыксак болмок. Музыкага байланыштуу булактарды алып чыксак болмок. Эл аралык байланыштарга байланыштуу булактарды алып чыгып, ошого жараша факультативдик сабак катары жанакы киргизип техникалык сабактарда техникасын окуйт. Же болбосо дүйнөлүктүн түзүлүшүн окуйт.
Агай сизди бүгүн жадатайлы суроолор менен. Дагы эле тил боюнча баарыбыз билебиз, ааламга адам жаралганда түшкөндө сразу эле баарыбыз 7 миллиард адам болуп түшө калып, калкка бөлүнгөн эмеспиз да. Албетте башталганда бир тилде бир маданият болчу. Анын баарыбызга белгилүү, кийин бара калкка, муунга бөлүнө баштадык. Бир четтен өзүбүз азыр кыргыз тили, кыргыз маданияты деп алпырып төш кагып жүргөнүбүз менен мен мындай нерсеге жакынмын да. А почему бу бүт дүйнө адамзаты бир тилде сүйлөп калса кандай сонун болот эле, бир маданиятта болуп калса деген себеп дегенде биз азыр земной көйгөйлөр менен алек болуп отурабыз. Азыр планетабыз экологиялык эмелерге кабыл болуп, балким биз космический эмеде ойлонуп турган болсок, балким башка планеталарды багындыра турган боло турган болсок, бизге сөзсүз биригүү, бир маданият, бир тил керек да. Бул боюнча сиздин өзүңүз чек оюңуз кандай? Бул филологдор баягы өз кайсы окумуштуулар эми өзү кайсы нерсени изилдеп аткан болсо, ошол экини ыйыктеп көрүп, андан башканы эске албай калат. Бирок мен андай эмесмин. Мисалы үчүн филологдордун көп бир бөлүгү эсперанто деген тилди чыгарышкан, билесиңер да. Жасалма тил. Баардык тилдерден алат дагы. Негизи филологдор гуманитардык илимдер баягы адамзатка, жалпы адамзатка кызмат кылууну максат көздөйт. Ошол эсперанто чыккан, бирок ал ишке ашпай калган. Себеби эмнеге? Тил миңдеген жылдардан бери келет атпайбы? Ал тил жөн эле байланыш куралы эмес. Жанакы мен көрсөттүм го, эркин деген сөз аркылуу. Философиясын, тарыхын, бүт бардыгын. Жалпы адамзатты бириктирген бир тил болсо, ал болушу мүмкүн. Ушул тапта англис тили. Мисалы үчүн ийгиликтүү адам болуш үчүн сөзсүз түрдө англис тилин билишиң керек. Мисалы үчүн мен байыркы кыргыз жазуусунун тилин изилдеп жүрөм, бирок мага кереги жок деп айта албайм. Себеби ушул кыргыз тилине байланыштуу кээ бир изилдөөлөр дагы англис тилинде. Мурун араб тили болчу, андан мурун шумер тили болгондур мүмкүн. Бул ушундай. Жасалма тил жаратуу мүмкүн эмес. Ал ишке ашпай калган. Себеби анын пайдубалы, же болбосо маданият менен, тарых менен байланышы жок болгондугу үчүн. Ошондой. Ассаламу алейкум. Аябай жакшы талкуу болуп атат, рахмат сизге. Мен азыр суроом, сиз түрколог болгон үчүн ошолго байланыштуу болуп атат. Азыркы учурда Турция тарабынан аябай катуу көтөрүлүп, түрк биримдиги деп катуу аракеттерин жасап жатышат да аларчы. Ар кандай жардамдарды көрүп атабыз, башка кылып атабыз. Бирок ошол биз түрк тилдүү деп атка конгонубуздун себеби да бул ошол адашпасам 5-кылымдардын тегерегинде түрк кагандыктары түзүлүп, 2-3 кылым башкарылып турган да. Бирок ошол жердеги биздин кыргыздар кандай орун, биздин ордубуз кандай болгон ошол кагандыктыкта аябай аз маалыматтар бар да. Эгер мүмкүнчүлүк болсо бир аз кыскача айтып, анан кандай маалымат булактарын болсо айтып койсоңуз, биз ошол жактан да тактап карап алсак. Рахмат. Башбекти биз эмне үчүн мамлекеттүүлүгүбүздүн тарыхыбыздагы чоң адам деп билебиз? Себеби ал ошол түрк каганатына каршы кыргыздардын эркиндигин коргоп чыккан киши. Эми түрк каганаты кыргыздар үчүн жаман мамлекет беле? Жок. Жаман мамлекет эмес болчу. Тили, мисалы үчүн Кытай булактарын карасаңар, кыргыздардын тили дейт, жазуусу хойхуларга, уйгурларга окшош дейт. Кыргыздардын кийими, жүргөн турганы байыркы түрктөргө окшош дейт. Түрк дегенимде бул азыркы түркиялык түрктөрдү эле эсептпегиле. Түркиялык түрктөр түрк деген атты 1924-жылы алган. Түрк деген ат бул ошол мезгилдеги баардыгыбызды бириктирип турган бир политоним деп түшүнгүлө. Ошондой деп түшүнгүлө. Кыргыздардын орду өтө чоң болгон, ошол түрк каганатынын ичинде. Бирок жанакы Капаган Каган деген болгон, ошол экинин авторитардык, анан өкүм зордук саясаты ошол мамлекеттин ичиндеги башка элдердин терс реакциясын жараткан. Ушул жерде дагы демократия өтө маанилүү. Мүмкүн ошол эки Капаган Каган башка элдерди, анын ичинде кыргыздардыкка дагы зордук зомбулук жасап, күч менен башкарганга эмес, андан мурунку Илтериш Каган сыяктуу демократиялык жол менен, агаларга мындай автономдуу эркиндик берүү жол менен башкарганда Башбек Каган көтөрүлүш чыгарбайт болчу. Бул илимде такталган нерсе. Кыргыздардын орду чоң. Эмне үчүн айтып атам кыргыздардын орду чоң деп? Ошол түрк каганатын түптөгөн Илтериш Кагандын бир эмеси бар. Стеласы бар. Тамгалар турган стеласы бар. Бул жерге ошол түрк каганатынын ичине кирген түрк элдер өздөрүнүн тамгаларын коюп кетишкен. Ошондо биринчи тамга уйгурлардын тамгасы, экинчи тамга момундай болгон кыргыздардын тамгасы.
Башкача айтканда ошол мамлекеттин ичиндеги экинчи чоң күч кыргыздар болгон. Бул Кытай булактарында да айтылат. Кытай булактарында түрктөрдүн ата бабасы болгон, атасы болот. Анын биринчи уулу түрк деген атталат, экинчи уулу кыргыз, үчүнчү уулу аккуу болуп учуп кетет, төртүнчү уулу якуттар, курукандар. Ошондо башка түрк элдери бир атадан тараса, кыргыздар түздөн түз ошол кыргыз деген атадан тараганбыз. Деп силерди эметип коеюнчу. Рахмат. Ошондой. Бул Кытай булактарында жазылып калган. Саламатсызбы агай. Азыркы учурда кыргыз тили өнүгүп жатат да. Орус тилинде кээ бир сөздөр бар, мисалыча остановка деген сөзчү. Аны бизде кандай которулушу, аялдама, аярлама деген кандай ошондой которулуш сөздөр чыгып атат да кыргыз тилиндечи. Ошондуктан бир суроо бар, филолог катары ошол өнүгүшү кыргыз тилинде жаңы сөздөр, орус тилинен алган заимствованный сөздөр кандай которулат, каяктан ошол источниктерден кантип алынат, аярлама болобу же аялдама болобу, кандай ошол сөздөр кантип чыгат да? Рахмат. Ширенке деген сөздү билесиңер да? Ушунун уңгусу каяктан келгенин билесиңерби? Ширенке. Кыргызча сөзбү? Ширенке деген сөз бар го, канекеде эле. Спичка деген. Жок, мынакей билбей атасыңар. Кыргыздын эле сөзү деп атасыңар. Сера деген, күкүрт деген орусча сөздөн келген. Сиренка деген. Аны эмне кылып салдык? Сыынын башы, сыыны биз шы кылып таштадык дагы, өзүбүздүн кыргыз тилин эмне кылып салдык? Ыңгайлаштырып салдык. Мисалы үчүн бөтөлкө, бутылка, керебет, кровать. Башка тилден сөзсүз түрдө сөз алабыз. Ансыз болбойт. Мисалы үчүн англис тилинин лексикалык составынын 70% башка тилдерден алынган сөздөр. Англис тилинин. Болгону ошол башка тилден кирген сөздөрдү өзүбүздүн баягы тилдик мыйзамдарыбыз бар да, бизде үшү деген бар. Ошого ыңгайлаштырып коюшубуз керек. Бирок тилекке каршы биз азыр орусча сөздү туура эмес айтып алса аны кемсинтип атпайбыз, мындай кылбай, ошол экени официалдуу түрдө ушул орус тилинен кирген ушул сөз ушундай деп айтылат деп коюшубуз керек, бүттү. Маселе чечилет. Орус тилинен кирген сөздөрдү эмес, англис тилинен кирген сөздөрдү дагы. Мисалы үчүн мен кээ бирде айтып калам, бир кыргыз тилинен башка тил билбеген бир апам менен бир атам керек, лаборатория кылып, ошого айттырып көрүш керек, ошо кирген сөздү. Ал кантип айтса ошол эркиндей колдонуш керек деп. Себеби бул ушундай да, дүйнөлүк практикада. Экинчи жагынан, бул мен азыр бере турган суроо көбүнчөсүнө жакпашы мүмкүн, бирок сиздин өзүңүздүн ой пикириңизди билейин деп атканмын да. Эмне үчүн тилди сакталышты? Ар бир этностун, бир народтун же нациянын эмесин тилин сакталышы абдан маанилүү ошол кишилергечи, ошол адамдарга, ошол этносторгачы. Анткени менин оюмча, же башка исследовательлардын ою боюнча, бул тилди сактап калган деген ар бир адамдын ал австралопитек болуп жүргөндө эле, неандерталец болуп жүргөндө ошондо билейин тилимди сакталып калыш керек, унутпаш керекмин деген ойлор болчу да. Азыркы учурда эмне үчүн бир 5 миллион населениянын ичинде бир тилди сактап калышы үчүн абдан көп ресурстарды коротуп, эметип абдан иш-чара көп жүргүзүлөт да, ошол тилди сактап калайын депчи. Анткени бул 5 миллион эле сүрөт да. Эмне үчүн ошол иштер абдан маанилүү, тилди сактап калыш абдан маанилүү дегенден сиздин ой пикириңизди айтып коесузбу? Менин агайым Салижан Жигитов деген агай болгон. Анан ошол киши өзү кыргыз тил филологу да. Анан 1991-жылы 89-жылдары кыргыз тилин мамлекеттик тил катары кабыл алынуу учурунда каршы чыккан экен. Эмне кыласыңар мамлекеттик тил кылып деп. Өзү кыргыз адабиятчысы. Анан кыргыз тилин душманы деп аны плакаттары жазып алышып, ага аябай каршы мындай эме кылышкан экен. Ошол киши айтчу эле, мисалы үчүн Индияда дейт, Индияда. Баягы Индияны башкарган кишилер хинди тилинде эле билбейт, англис тилинде эле башкарып, англис тилинде эле сүйлөшүп, ушул мамлекетти көтөрүп кетишти деп айтат. Мисалы үчүн биз азыр мактап жүргөн Сингапурда эле англис тилинде турабы? Баягы дүйнөлүк эме. Бирок баягы этнонимден сакталып калыш үчүн тил маанилүү болот атпайбы? Мисалы үчүн биз тилибизди жоготсок, кыргыздыгыбызды унутуп жоготобуз. Ошондуктан маанилүү деп ойлойм.
А бирок жанакындай өлкөнү өнүктүрүш үчүн сөзсүз түрдө кыргыз тилин билиш керек. Же болбосо кыргыз тилин билбесе ал патриот болбойт деген түшүнүктөрдөн арылышыбыз керек. Мен ошол экендай деп ойлойм. Ошондой болуш керек. Себеби дүйнөлүк тажрыйба көргөзөт, башка тилде сүйлөп, бирок өз элинин патриоту болгон кишилер, граждандык коомдор көп болгон. Туура, албетте. Прагматикалык көз караш сөзсүз түрдө болуш керек. Бирок Кыргызстандын калкынын %75-ин түзөт. Биз былтыр мурда 2 жыл мурун бир илимий проект долбоор ишке ашырганбыз. Кыргызстандагы тил саясаты деген. Ошондо кайсыл элдер кайсы тилде сүйлөйт, канча процент кыргызчаны билет деген. Ошол эркинде кыргыздардын 70% башка тил билбейт. Кыргыз тилин билбейт. Мамлекеттин өзөгүн түзгөн кыргыз элинин 70% башка тил билбейт, орус тилин билбейт. Эми биз кыргыз тилин өнүктүрбөсөк, ошол 70% элдин эмнесин бузган болобуз? Укугун бузган болобуз. Прагматикалык көз караш менен караганда дагы. Ошон үчүн дагы кыргыз тилин бир аз өнүктүрүшүбүз керек. Ошондой көз караш. Ага, мен де суроо берейинби? Два названия. Название государства Кыргызская республика, как на ваш взгляд правильно называть? Потому что сейчас происходит большая разница, и документально то же самое. Кыргызская республика, Кыргызстан и так далее. И второе, как вы считаете, как надо называть с точки зрения тюрколога, филолога, граждан Кыргызстана? Вас удовлетворяет вот эта формулировка «кыргызстанцы»? Мени Кыргыз республикасы деп, Кыргызстан эмес, стан дегенди таштап эле Кыргыз республикасы деген аталыш туура болмок. Анан кыргызстандык дегенге мен түз эле көз караштамын, албетте. Кыргызстандык деген бир түшүнүк пайда болуш керек Кыргызстанда. Название кыргыз. И тогда понятно, что все кыргызы. А вот это «цы», оно вас не смущает? Жок, кыргызстандык. Нет, кыргызстандык. Кыргыз жараны. Кыргызстандык, это понятно. В одном государстве живут. Подождите, я вас не спрашиваю. Кыргызстандык, я понимаю, это кыргызча. А вот кыргызстанцы, казахстанцы и так далее, это не кыргызча. Да. Нет, вообще не смущает. Бизде 3 минутта калыптыр, да бир суроого жетишет экенбиз. Кыргыз тилин 50 жылда же 100 жылда жоголуп кетчү тилдерге кошуп атпайбы? Деги эле кыргыз тилинин келечеги кандай? Жок, ал мүмкүн эмес жоголуп кетиши, себеби бир мамлекеттик тил ал жоголуп кетиши мүмкүн эмес. Бирок жанакындай мамлекеттик иш жүргүзүүдө, илимде орду бир аз төмөн болуп атат. Эми ал деле мыйзам ченемдүү көрүнүш. Аны биз өзүбүз бир аз аракет кылышыбыз керек. Рахмат. Чоң рахмат.